биринчиден Аллага мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Ошо Алланын каалоосу менен ушундай даражага жетип атабыз. Өзгөчө Абдурахим шейх устасынын сабактарынан ошо илимдерин алып, батасын алып, ушундай чоң даражаларга жетип атам. Кыргыз айтып кеткендей, бата менен элге көрөт, жамгыр менен жерге көрөт. Ошо сизден Алла ыраазы болсун, устаз, ушундай бата бергениңиздерден. Мен ушу ниетим бар эле, бир чоң ийгиликти белек кылып бергенди. Ушу Американын атайын бир чоң ийгилигиңизге белек катары берейин дедим эле. Алла ыраазы болсун сизден, устаз. Ден соолукта болуңуз. Аллах таалам кылган иштериңиз кабыл кылсын. Машалла. Алла дагы мындан да чоң ийгиликтерге жеткирсин, Алла. Амин. Алла ыраазы болсун. Машалла, чоң рахмат, Алла ыраазы болсун. Анан негизинен эле баягы кыргыз элинде жакшы сөз бар. Куттуу үйдөн кур чыкпайт демекчи. Мына сиз да атайын Америкадан ушундай бир ийгилигиңизди, чоң белегиңизди тозго алып келген экенсиз. Эми устаз дагы атайын мына сиздерге өзүнүн сыйлуу белектерин дайындап койгон. Сиз ташып койдуңар, уруксат бериңиздер. Мындан дагы чоң ийгиликтерге Аллахым жеткирсин. Машалла. İnşallah okumuzlarımız çok faydasını. Yine sizde çok sağlığınız var inşallah. Bismillah. Maşallah. Kutlu olsun. Abdan жақсы yarışma. Sizge bu tutuyorsun. Allah kabul etsin. Буйруса биз Жусуп Баласаган атындагы дин агартуу борборуна келгенбиз. Ошо устазыбызды зыярат кылганы. Устазыбызга Америкадан алып келген белегибизди тапшырып чыгып баратып, ошо китепкана курулуп атыптыр. Чубак ажы устазыбыздын атынан китепкана. Ошого биз дагы ошо Америкада жүргөндө гонорарымды ниет кылып койдум эле, хадия кылам деп. Колдон келген чыгаша, түгөнбөгөн киреше дегендей, көптү көрсө көл болот. Ошо кыргыз элин бисмилла деп ушул жака хадия кылайын дедим эле өзүм гонорарымды. Канчалык биз бул дүйнөдөн салым кылсак, акыретибизге салым кылган болобуз. Ошону бисмилла деп салайын дедим эле.